Балыкчы шаарында быйылкы жаз өзгөчө маданий шаң менен коштолууда. Себеби таланттуу өнөрпоздорду, кол өнөрчүлөрдү жана жаш чыгармачыл инсандарды чогулткан Өнөр тай фестивалю өтүп жатат. Иш-чаранын максаты жаштардын чыгармачылыгын өнүктүрүү жана алардын руханий адап-ахлактык өнүгүүсүнө салым кошуу. Бул Өнөр тай 8-чи жолу өтүп атат областтык сынак. Ушундай сонун сынактар Кыргызстанда көбөйө берсин. Балдар болсо жылдан жылга жакшынакай болуп, өсүп жатышат, катышып жатышат, деңгээли өсүп атат, маданияттуу болуп атышат. Бул негизи Кыргызстанга чоң салым кошулуп атат. Фестивалга Ысык Көл облусунун райондорунан жана Нарын, Жалал Абад, Ош областарынан келген 700дөн ашык окуучу катышууда. Бул фестиваль Балыкчы шаардык балдар билим берүү борборунун демилгеси менен жана шаар мэриясынын колдоосу менен 8-чи жолу уюштурулууда. Биз Өнөр тайга 1-чи жолу келип атабыз. Мыякта биздин керектүү окуучуларыбыз бар, алар уже 2-чи же 3-чү жолу келген болгон. Биз эргиме деген күндү аткарабыз, ансамбль кылып ойнойбуз бүгүн. Иш-чараны уюштурган өкүлдөрдүн айтымында фестиваль жыл сайын өткөрүлүп, аймактык деңгээлден улуттук деңгээлге чейин кеңейет деп күтүлүүдө. Ушу таланттуу балдарыбыз келип ушу Балыкчы шаарында чогулуп атканы бул биздин мэриянын Балыкчы шаарынын бирден бир өнөр тайлардын мен туризми деп ойлойм да. Ушул өнөр тайлардын фестивалю бир эл аралык ушу балыкчыга чогулгандай бир жакшы бир программа иштеп чыгат деген үмүт чоң. Фестивалдын соңунда эң мыкты ырчы, бийчи жана кол өнөрчү номинациялары боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, атайын сыйлыктар тапшырылды. Улуттун маданиятын даңазалаган жакшы күн, майрам болуп турат. Сахнада силер талантыңарды тартуулап, өнөрлөрүңөрдү көрсөтүп атасыздар. Сиздерге кааларым ден соолук, узун өмүр, келечегиңиздер кең, өмүрүңүздөр узун болсун.